Жүрү териштирели деп сени милицияда чакырдым, прокуратурага да чакырдым, сотко да чакырдым. Кашайып качып келбей койдуң. Надира Абдылдабекова, алдамчы, жалганчы, арсыз. Мына ошол Надира Абдылдабекова деген жалганчы, алдамчы, калпычынын ким экенин көргөсүн көрүп калган. Мен сүрөттү тургузам чыга фотографиясы. Ишенбегиле. Бирөөңөр астан барып жөлө поставление аласыздар. Анткени бул келин арсланган, что 5-июнда бийил чыккан, 5-июнда. Что Подомет деген медициналык клиниканын башчысы Максат Бобеков мунун якобы $45,000 оборудованиясын алып алып, аны бербей койгон. А мен терстирип көрсөм андай эмес экен. Наоборот, Максат Бобеков бул Надира Абдыллабекованы иштеги кандайдыр кемчиликтер үчүн ген директорлук жумуштан кетириптир. Ошого эле ичи күйүп тырчып, анан арстанма жасаган экен. $45,000 вроде эмелерин бүт жиберген, мына документ сакпеттерин. Бирок ошонун баарын даже распискасына жиберген. Ошонун баарын кел далилдейли, жүр милицияда, жүр прокурор далилдейли, кел сотко кел далилдейли десем, качып келбей койду. Качып келбей койдуң, Надира Абдылбекова. Кандай уятың жок демесиңер, келинсиңер. Көрүп койгула мына фотографиясын. Иштешкенден качкыла мындан. Опасный. Эгер сен чындап эле $45,000 оборудование чын эле койдурган болсоң, албай жүрсөң, анда болсоң анда күйдүң. Алсаң акыры мен аркылуу алмаксың. Мен аркылуу албасаң да мына сот, прокуратура, милицияга чакырдым, келбей койдуң качып. Күйдүң, күйүп кетсең да 10 миң болду уже, уктуңбу? Надира Абдылбекова. Ошону көрмөксүң. Ал эми ошол Подомет жана медициналык клиниканын башчысы Максат Бобековдун эч кандай күнөөсү жок экен. Мен андан кечирим сурайм. Ошол 6-июнда видеосу чыккан видеону бар удалиттеттим. Расмий түрдө кечирим сурайм сизден, Максат Бобеков. Монтип мага могу Надира Абдылбековой болуп алдап арстасам дебегиле. Мен арстанып видео чыгартам деп ойлоп ала. Так ушу Надира Абдылбекова деп өзүңөр разоблачение кылып кайра видео жасайм. Туурабы? Алдамчы жалганчылар. Мына так ушундай видео чыгат. Ал эми Надира Абдылбекова деген жалганчы, алдамчынын ким экенин көргөсөң көрүп калгыла фотографиясы. Мына. Мен сүйлөп турсам чыгат.